Gelip işke gelip taң kalып kaldım ben. Kırgız nere baldары артынан карасаң кыз көрүнөт да, чачын өстүргөн, жигит эмес. Жанагы жылдышың белге түшүп калган, эки шнопканы кийип алган, тип өлүп кала тургандай болсо, сынынан кетпешти. Мунун ар бир жогоркулардын максаты бар. Вал аслу фихи мунун далили дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан. Ла сабга жарышкан болбойт, байге тиккен болбойт. Илля фи хуффин ау наслин ау хафирин. Хуф деген төө жарыштырса болот, насл деген жеп артса болот, хафир деген жана эшек, качы, аттарды жарыштырса болот дейт. Бөлөк бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, сахабалардын ортосунда жарыш болгон экен. Ат жарышкан, варрика төө жарышкан, варажу жөө жарышкан дейт. Биз дагы чуркаган жанагы эме деле болуп калды го, ошо кесмейди. Болгону көңүл буруп туруңуз. Жогоркуларда байге сайса болот, жарыштырса болот, жарышта. Бирок байге сайрын өкүм эми айтып атабыз. Ва халлал жуул деген байге. Жаттап алыңыз сөздү. Байге сайса болот, эки жарышкан адамдын бирөөсү берсе болот. Айтат досуна келип. Эгер мен утуп кетсең, сага байге берем баланча. А мен сен утуп кетсем, сен эч нерсе бербейсиң. Экөө тең байге тип туруп атса кумар болуп барат. Ошон үчүн жана суроолор келе берет да адамда. Футболго акча тиксе болобу? Акча тикпей эле футбол ойнай берели. Так эле. Акча тикпей ойносоңуз, адеп менен ойнойсуз. Акча тиксеңиз, утка тебесиз. Гол эмес, офсайд эмес деген үчүн чыга берет. Ошондой эмес, ошондой чыр чыгат. Ошон үчүн аны жөн эле ойлойт. Акчаны тиге турган Куран бар, медицина тармагы бар. Мына сентябрь келе атат. Ошончо акчабыз асып атса, туугандар сиздерден бир сурансам болобу, күйөө балаңыздар катары. Билесиздер да күйөө балам пайгамбар сыйлаган. Табылы жерден кармап койдуңбу? Сентябрда мүмкүнчүлүгү жетсе, ар мүмкүнчүлүгү жараша жок дегенде бирден окуучуну мен өзүм амал кылам, ол да кете берет, эртең көлүнө дебейли. Биз бир элбиз. Жок дегенде бир студент бир мектеп окуусун каржы калсак. Жетим жесилдер бар да. Жылда сентябрь башталганда жүрөгүм ооруйт да. Өзүм башыман өткөн да, анткени ата-энеси ажырашып кеткендер болот, ата-энеси өлүп калып жесир калгандар болот. Мектепке эл катары барайын дейт, тийини жок байкуш. Окуу шаймандары жок. Ошолор ыйлап калбасын. Акчаны тигем десеңиз, эң чоң инвестиция садака сооп илим тармагы болот. Илим тармагынан да, билим тармагынан да өткөн сооп таба албайсыз. Тамагаш падышалар жөө бола турган White House. Ана америкалык майбразда сөйтүп барат. Мен White House, ажаткана ага деген. Ажатканага барып эле түшүп калат, сооп ошого чейин болот. Тамагаш. Ошого чейин эле болду. Энергиясынан ибадат кылганга чейин бирек бөл. Бирок илимдики төлүп кетет. Төлүп кетет. Ошону канча бала жана портфелди көтөрсө, ошого даярбызбы туугандар. Сентябрда келиңиз, ошого бир амал кылып коелучу. Мүмкүнчүлүк бир ушу жетим жесирлер сүйүнтөлүчү. Эл катары аппак көйлөк кийип, эл катары кара шыбын кийип, эл катары жакшынакай кийимге ошолорда билим алуу акысы бар. Пайгамбар. Не үчүн биз сахабаларга жете албайбыз? Не үчүн биз алтын уунга жете албайбыз? Анткени алар пайгамбардан сөз тутту, болду амал кылышкан. Hazreti Umar radıyallahu anh aytат, тамак жебейт эле, качан бир жетим же үйүнө аялдары менен жесир отурмайынча дейт. Биздер кубанып калдык го, дарбаздан жаап калдык го дейт. Тууганыңыз келсе, бир жакында жаткан тууганыңыз келсе, келинчегиңиздин кабагын карап отурсузго жана жалган айтып отурам. Мен Марста кыргыздардын акыбалын айтып аткан жокмун да. Бир жетимди жесирди бияка коелу. Эки тараптан ушундай дейт. Бир тараптан болсо болот. Андан кийин же үчүнчү тарап болсо болот дейт. Каржы деме өлчүчү. Айтат экен, экөөң жарышкыла, кимиңер устана динар берем дейт экен. Мына ушундай болот. Бирок бардык тараптан акча чыгарып туруп, бардык тараптан акча чыгарып туруп, анан ойной турган болсо утканда бере берсе бул болбойт, бул кумар болуп калат. Казино бардык акча салып бирөөгө чыгарып атпай, аны жасап да койшоп бересиз. Ушул жогорку адал байгеге кайсы студент илим маселесин талашса болот дейт. Экөө фихтан талаш бул болот, бул болбойт деп талашып, анан уставына кайтып келсе болот экен да, бул ортосунда чечип берүүчү. Андан кийинки маселе жаатуунун өтө көп артыкчылыгы чоң дейт. Куранда Аллах Таала Анфал